Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова белгилүү ишкер Аскар Салымбеков менен ырдаган ырынын үзүндүсү көрөрмандарына бөлүштү. Саясатчы, коомдук ишмер Аскар Салымбеков агабыз менен ырдоо мен үчүн сыймык деп жазды ырчы видеонун алдына. Аталган видеону 173 000 колдонуучу көрдү. 200дөн ашык адам пикир жазып талкууга алышууда. Белгилей кетсек, ырчы актриса Самара Каримова 1991 10 апрелде Лейлек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Самара театралдык тобунун жетекчиси. Суперинфо гезитинин версиясы боюнча 2014 супер дебюту наамынын ээси, 70ге жакын ырлардын аткаруучусу болуп саналат. Маалымат булагы Заман Чекиткежи. Ырчы Данияр Ерматов: жубайымды иштетпейм деген оюмдан кайттым. 2019 октябрь айында Данияр Ерматов чырайлуу кыз менен түшкөн сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, бул кыз менен сүйгөнүм деп жар салды. Бул билдирүүгө дароо күйөрман кыздары ишенбейм, эми мен кантип жашайм, ыйлап жатам деген комментарийлер жаады. Сүрөттөгү сулуу оштун 20 жаштагы чүрөгү ай салкын эле. Ырчы көп өтпөй ал кызга баш кошту. Бул махабат кантип башталды? Жооптун баары Данияр мырзанын маегинде. Данияр, куш боң бек болсун. Жакында жубайың менен балайыңарды Дубайдан өткөрүп келдиңер. Кандай эс алып кайттыңар? Чоң рахмат, жакшы эс алып келдик. Жубайым экөөбүз балайын сөзсүз чет өлкөдө өткөрүш керек деген пландарган деле эмеспиз. Бул ата-энем менен бир туугандарымдын күтүлбөгөн белеги болду. Жубайым үчүн балайым маанилүү эмес болчу. Башында эле бактылуу болсок болду деген. Тамашалап балайыбыз айылда өтөт деп айтып калчумун. Башында 2 ай айылда жүрдүк. Ал ата-энеме келини кызматын кылды. Мен эс алдым. Жаш түгөлөрдүн сүйүүсү кантип башталды эле. Мурда маектеримде бир көрүп сүйүп калуу болбойт го деп көп айтчумун. Бирок жалыңылыптырмын. Ай салкынды бир көрүп жактырдым. Кийин сүйүүгө айланды. Экөөбүз тойдо таанышканбыз. Башында ал мага көңүл деле бурган жок. Ырчыларга көп кызыкпайт экен. Таанышкандан кийин сизди жакшы ырчы катары билем, бирок ырчыларга көп кызыкпайм деди. Ай салкындын биринчи көргөндө эле алам деген жокмун. Дароо эле сүйөм деген да жокмун. Анда алдаган болмокмун. Мамилебиз өзү сүйүүгө жетелеп барды. Менин жасалган жакшы мамилеме ал багынды. Анын мамилесине мен багындым. Романтик болуп тизелеп отуруп колун сураган жокмун. Үйлөнгөндөн кийин колуңду романтикалдуу сурай калдым десем бактылуу болсок болду деди. Экөөңөр 2 ай сүйлөшүп баш коштуңар. Бул убакыт бири-бириңерди таанып билүүгө жетиштүү болдубу? 2 айда эмес, 2 жумада деле үйлөнмөкмүн. Баары эле 2 ай аз эмеспи деп сурап жатышат. Адамдын мүнөзүнө жараша болот экен. Мага өзгөрүп кеткен кыздар жакпайт. Анын мүнөзү өзгөргөн жок. Башында кандай болсо азыр да ошондой. Бул мактаныч же келинчегимди жакшы көрсөтүү эмес, чындыкты айтып жатам. Баш айланткан сүйүүгө кабылай элекмин деп айтып калчусуң. Ай салкын баш айланткан сүйүүң болдубу? Ооба, сүйлөшүп баштаганда эле болочок жубайым катары элестете алдым. Ырчылар сүйгөнүм жок дейсиңер да, үйлөнгөндөн кийин 3-4 жылдан бери кыз жигит болчубуз деп маек бересиңер деген комментарийлерди окуп калчумун. Аларга сүйүктүмө жолуксам дароо ачыкка чыгарам деп жооп жазчумун. Ошол сөзүмө турдум. Сүйүктүмдү жубайым катары элестеткенден кийин жада калса үйлөнөр күндү белгилеп коюп ачыкка чыгардым. Анткени ал дагы бирөөнүн кызы. Эртең бир нерсе болуп сүйлөшпөй калсак туура эмес болуп калмак. Ата-энелерибиз таанышып, тойдун датасын белгилегенден кийин болочок келинчегимдин сүрөтүн жарыяладым. Жубайым менден 10 жашка кичүү, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт. Акыл эс жагынан бирдей элебиз. Аракетчил, идеяга бай, мага кеңеш берип турат. Өзүңдөн 10 жаш улуу адамга турмушка чыгам деп ойлодуң беле деп тамашаласам, түшүмө да кирген эмес деп калат күлүп. Мен дагы ойлогон эмесмин. Бул буйрук экен. Үйлөнсөм чыгармачылыгым аксап калабы деп корком деп айтчу элең. Азыр кандай чочулоо жокпу? Келинчегим мени түшүнсө чыгармачылыгыма тоскоол болбойт. Колдойт. Эгер кызганса үй бүлөнү тандайм. Мен үчүн үй бүлө биринчи орунда турат деп айткан. Үйлөнгөндөн чейин чыгармачылык биринчи орунда болчу. Азыр биринчи кезекте үй бүлөм, келинчегим турат. Чыгармачылыгым өз жолунда баратат. Буга чейин комментарий, СМС жазып жүргөн күйөрмандарым азыркыга чейин жазышат. Чыгармачылыгым улана берет деп ойлойм. Instagram баракчаңа келинчегиңдин кар күрөгөн, мал жайгарган видеолорун жүктөп каласың. Муну менен жубайыңдын чарбештериңе тың экен көрсөткүң келеби? Келинчегим жүктөбөй эле коюңузчу, мактангандай болуп калат деди. А мен келинчегимдин жакшы сапаттары менен мактангым келди. Видеону көргөндө жакшы пикирлерин жазышты. Экөөбүз тең айылдын кара жумушуна бышып чоңойгонбуз. Ал ата-энеме мен ойлогондон да жакшы кызмат кылып жүргөнүн көрүп сүйүүм ого бетер күчөдү. Канткенде сүйүү күчөйт деп сурашса,
Үйлөнгөндөн кийин ата-энеңе бир туугандарыңа кызмат кылганын көрүп сүйүү күчөт деп айтмакмын. Сен да кайын журтуңдун үйүндө кызмат кылууга даярсыңбы? Албетте даярмын. Баары эле кызмат кылат болуш керек. Кылганга да милдеттүү деп ойлойм. Күйөө бала болгондон кийин баласындай болуп каласың да. Келинчегиң кайсы кесиптин ээси? Instagram баракчасына модель деп жазылып турат. Кытай тилинин котормочусу. Окуу жайда окуп жүргөндө дүкөндөрдөн сунуш түшүп жарнамага тартылган. Бир-эки жолу жарнамалык сүрөттөргө түшкөндөн кийин бизге да модель болуп бер деген сунуштар көбөйдү. Моделинг анын хоббиси. Жубайым Америкадан окуп келсе да иштетпейм деп так кес айттың эле. Бул ойдон кайттыңбы же дагы деле ошол пикирдесиңби? Бойдок кезде ар кайсыны сүйлөй берет экенбиз. Чындыгында ушундай принцибим бар болчу. Бул оюмдан кайттым. Бирок иштетпегенге аракет кылам. Кудайдан улук сүйлөбөйүн. Колумдан келсе иштетпей өзүм барам дегем. Аялым балдарыбызды карап үйдө отурса да кыялданчумун. Азыр иштетпей буга өзү макул. Кийин иштегиси келсе иштейт. Жеке жашооңузду бир калыпка салып алдыңыз. Чыгармачылыкта кандай иштериңиз жасалып жатат? Жакында айылымды сагындым деген ырымды элге сунам. Мигрант мекендештерибиз аябай көп. Чет өлкөгө тойго барып калгандар, алар Кыргызстанда абал кандай деп сурап калышат. Мекендештерибиз өз жерин сагынганда ушул ырды угуп турсун деген ниетте жаралды. Учурда Ташкенттеги композиторлор менен иштешип жатабыз. Алардын студиялар, ыр жаздыруу сапаты бизден жакшыраак. Ал жактан жакшы ырлар жазылып жатат. 2014-жылы Жети облусту кыдырып концерт бергем. Быйыл да жеке концерти менен кыргыз жерин төрө кыдырууну пландап жатам. Жеке бизнестерим бар деп айтып каласыз. Сыр болбосо ал кандай бизнес? Японияда бул жакта унаа тетиктерин саткан командам бар. Авиакассада да иштетем. Бир туугандарым менен бирге иштеткен кийим тигүүчү цехибиз бар. Маеңизге рахмат. Маалымат булагы Супер Шекит KG.